Бул жүзүм бак коңшу Өзбекстан өлкөсүндө эмес, тагыраагы Ош облусунун Кара Суу районунда жайгашкан. Мында дыйкан 1 гектардан ашуун аянтына жүзүмдүн 8 сортун эккен. Бүгүнкү күндө бардыгы бышып, базарга алып чыгууга даяр болуп турган чагы. Өзүңүздөр көргөндөй, бул алдыбыздагы кара түстөгү жүзүмдүн сорту Мерседес деп аталат экен. Мындан сырткары дагы бир канча сорттору бышып жетилген. Мерседесибиз өтө чоң, өтө сонун болду мына. Габариттары ham өтө жакшы болду мына. Мындай болду мына. Багбан Абдрахман Салиев алгач жерге кандай өсүмдүк эгүүнү ойлонуп, түшүмү мол жана жер кыртышына ыңгайлуу жемишти тандоону чечкен. Натыйжада жүзүм өстүрүүгө токтолуп, көчөттөрдү коңшу Өзбекстандан алдырып келген. 2019 барды күздө. Күздө барып, ашы жүзүмдөрдү көрдүк, сакташтарын көрдүк. Болду болсам жазда көчөт жөнөтөсүң деп көчөт сүйлөштүк. Ошо боюнча келдик. Жазда энекен бизге балдар 1200 түп көчөт жөнөтүрүштү. Токтоду экип коюп, эне биз уналарга жетише албай калып туруп 3 жыл жерде жатып калды üzümүбүзчи. Ошону бир 3-жылга üzüm бериш керек экен да. Биз üzüm ала албадык. 3-жылы биз көтөрдүк. Столбаларды коюп, Учурда жүзүмдөр сонун болуп бышып калган. Ошол эле учурда бул жүзүм ушундай даамдуу болгону менен ошол эле учурда өзгөчө бир көңүл буруп кароону талап кылат. Мында дыйкан ар бир жүзүмдү мына өзүңүздөр көргөндөй жипчелер менен үстүнө байлап чыгат. Ошол менен катар эле зымдарды таштап 3 жылдан кийин көтөргөн. Ошондой эле бул жүзүм багына мындай канаттуулар кирип кетпеш үчүн атайын торлор менен да тосуп чыккан. Алты арыктан балдар бир 3 бала бар. Келишет. 40 кишине пони жардамдаш 40 ошолор 40 атат, биз үйрөнүп атабыз. Ошолор 40 берип атат, 3-4 күндө 40 түгөтүшөт, 4-5 киши болуп 40абыз. 40 кишине ошолор чакырып атабыз, 40 кетишет. Суусуну, биринчи суусуна 3 кап мочавина менен 3 кап амофозду аралаштырып бердик. Оны 2 кап ашып калды, 1 кап мочавина менен ошону ашып калды, калганы жетти. Былтыр бул жүзүмзардан 1 тоннадай түшүм алынган. Быйыл болсо багбан 10 тоннадан ашуун жемиш жыйноону күтүп жатат. Муну менен токтоп калбай алдыда башка сортторун да алып келип, түшүмдүүлүктү дагы да жогорулатууну пландоодо. Нурасан Бактыбеков, Нурдөлөт Сантаев, ЛТР, Ош облусу.